мына красавчик келет буюрса. Ассаламу алейкум туугандар, урматтуу жамаат, баардык Нуркежи каналынын көрүүчүлөрү. Алыстык түштүк Карайын чоңшанын салам айтабыз. Бүгүн 19 май 2025 жыл. Погода ушундай пасмурдуу болуп турат, мынакей жаан жайында турат. Погодага карабай, балдар иштеп атат. Азыр буюрса өтө кызуу жүрүп жаткан маалы. Кыздын жигиттери мынакей бул жерде дагы патриот болушат. Кыздын желегине жол алышып. Туугандар, состав даяр болду. Буюрса азыр тетиги контейнерге жүктөлүп баштайт. Биринчи башта мен тааныштыра кетейин. Албетте эле адаттагыдай эле Kia Carnival'дан баштайбыз. Kia Carnival үстүндө люктары менен аукциондон чыккан болчу ушул машинабыз. Группага киргизгенбиз. Группага киргизгенден кийин эле биздин кардарыбызды чалып алып, акчасын таштап кеткен. Жана ошондой эле порог койдуруп берилиш деп суранган болчу. Порогун да койдуруп бердик. Мынакей жакшынакай болуп, жерде Kia Carnival деген жазуусу менен мынакей 2018 жылкы ушундай пепельный салондо машина өтө бир жакшы акыбалда. Мультируль 218 пробег жүргөн. Экраны менен задний камерасы, мынакей типтронинг автомат коробкасы, абдук подогревтери бар. Ключү бул жерде. Мынакей ключүн бул жерге салып коебуз. Барганда жоголуп кетпесин деп. Өзүнчө ачык салып турган жери болот бул жерде. Ошого салып коебуз. Үстүндө өзүңүз көргөндөй мынакей люктар дагы бар. Өтө жакшы состояниядагы ушундай Kia Carnival аукциондон чыккан болчу. Группага кирер менен сразу кардарыбызда сатылды, жүктөп берип жатабыз. Андан кийин бул Kia Sorento 4-чү поколениядагы үстүндө панорамасы менен бул да аукциондон чыккан болчу. Бул машина сүрөт видео обзорлору бар, повторить поворотника, бескключевой доступ, 4 ВД, электропакет полный, 2020 жыл 3 ай, кара кожаный салон, дерево ставкалар менен бул жерде 140 пробег жүргөн, мультируль, адаптивный круиз контроль, бүт ассистенттердин баардыгы бар, старт-стоп жана ошондой эле бул жерде мультимедиа зонасы. Өзүңөр көргөндөй, эгер эрге салып турган болсок, мынакей задний камера өйгөт, астында артында портфелинтердин баардыгы бар. Зарядкалары, абдук подогревтери толугу менен иштейт. Ушул машина Кыргызстанга жөнөп жатат. Сатылат туугандар. Группада фото, видеосу бүт баардыгы бар. Көрө кетсеңиздер болот. Мынакей 4 бул жерде алмаштырып турса да болот. Мынакей комфорт, эко, тоо ташка чыкканда да мынтип алмаштырып койсо. Барганда кичине бир сыйра жуусуңар дагы болду. Минип кете бересиздер. Машина толугу менен даяр буюрса. Мынакей аркасында 7 орунду. Мынакей бул жерде 2 орун бар. Анда көрсөтө кетейин. Кичинекей мындай краткий обзор. Артында подогревтер менен, дерево ставкалар менен, өзүнчө климат зона бул жерде. Жана ошондой эле бул машина дизельный. Мынакей мочалинасы дагы бар. Өтө бир жакшы акыбалда. 4 ВД Sorento. Биздин группанын ссылкасын астына таштай кетебиз. Ошол жерге кирсеңиздер, туугандар, баардык сүрөттөр бар, видео обзору дагы бар. Таштап беребиз, көрө алсаңыздар болот. Жана ошондой эле аукциондон чыккан машиналарыбыз бул Mercedes C-класс 200 көк түстө, бир жакшы комплектацияда. Бул да кардарыбызга алынган. 2019 жылкы машинабыз. Кара кожаный салон, полный электропакет. Мынакей память сиденьялары бар, подогревтери бар, мультируль. Машина 130 миң пробег жүргөн. Азыр бул жер жабылса 138 пробег жүргөн. Бир жакшы состоянияда. Режимдары баардыгы бар. Өтө бир сонун акыбалда. Mercedes'ти кардарыбызга алып берип жатабыз буюрса. Бул келгенден кийин эле номерлер чечилди, учеттен чыкты дагы. Жүктөп жатабыз буюрса. Номерлер жок. Сразу жүктөлөт. Андан кийинки машина бул Актанбай экебизге алынган Sonata New Race. Таксиде кызмат болгон. Пробег жүргөн. Өтө бир жакшы акыбалда. Аз балдар дөңгөлөктөрүн чечилет. Жана ошондой эле погрузка боюнча маалымат туугандар. Жүктөлүп атканда дөңгөлөктөр гана чечилет. Башка бир бампери эч бир жери чечилбейт. Целый боюнча жетет. Жана ошондой эле зачисткаларын да өтө бир жакшы коюшат. Балдар азыр коюп жаткан маалы, ошону көрсөтө кетейин. Астына капот жака жана ошондой эле крышага да коюшат. Мынакей ушундай бул. Астына бул жерге да коюлат буюрса. Sorentонуку да ошондой. Астына, үстүнө полный безопасность, кудай берсе жакшы жетет. Эптеп эле машинаны жүктөп берип, эптеп эле жеткизиш эмес. Аманатка кыянат кылбай, жакшы жүктөп, жакшы жеткизип берүүгө аракет кылабыз. Контейнердин ичи бул жерде даяр буюрса. Мынакей бүт тростору, чиптерин баардыгы, жыгачтары баардыгы даяр буюрса, машина кирет дагы жүктөлүп. Кудай берсе, 1 сааттын ичинде бүтүп калат.
туугандар, силер дагы эгер аукциондон ушундай машиналарды алам, тез жеткирип бериңиздер десеңиздер, бизге кайрылсаңыздар болот. Бишкектеги жана Оштогу кеңселердин адрестерин таштай кетебиз, жана телефон номерлерин да ушул жерге жаза кетебиз. Бизге чалып, офиске келип, кенен кесир отуруп, кофеден ичип, баарлашып, толук маалымат алып, аукцион ойноп аткан моментте өзүңөр келсеңиздер болот. Эртең менен саат 10-да башталат аукцион. Ага чейин келип, сүйлөшүп, Carfax'ын көрүп, кандай экенин, канчага чыгат, ошол жөнүндө толук маалымат алсаңыздар болот. Бизде Бишкектеги кеңседе Нурмбет ака, Талха ака болот, жана ошондой эле Оштогу кеңседе Эмил байке менен Марлес ака болот. Келип, баарлашып кетсеңиздер болот. Ошко жакында эле жолго чыкты. Буюрса келе бересиздер, суроолоруңуздар болсо кайрыла бересиздер. Биз болсо Инчон шаарындабыз, кызматыңыздардабыз. Булар болсо бизден бир 200-150 ар жактагы 400 км алыс жерден аукциондордон чыгат. Ошол жерге барып, өзүбүз барып карап, технический осмотр кылып, баардыгын карап, мынакей ушундай алган моменттен баштап жүктөгөнгө чейин толук видеообзор, полный сопровождение кылабыз. Баардыгы по факту. Жана ошондой эле Кыргызстанга жеткенден кийин дагы Нурмбет ака өзү прямой эфир кылат дагы. Машинанын выгрузка кылып жаткан маалын толук тартып берет, суроолорго жооп берет прямой эфирде. Ошону да көрө кетсеңиздер болот. Ошон үчүн биздин каналга катыла кетсиңиздер, жана ошондой эле WhatsApp группага дагы жазыла кетиңиздер. Силер менен болгон Нуркежи жамааты, биз болсо жумушту баштайлы. Ассаламу алейкум.